Ушул жылдын 23-сентябрында мамлекеттик тилдин кабыл алынгандыгынын 33 жылдыгы белгиленет. Ага карата өлкөнүн бардык аймактарында учурда тилди даңазалоого байланышкан иш-чараларды өткөрүү пландалууда. Жыл сайын дал ушул майрамдар белгиленип даңазаланганы менен азыркы учурда кыргыз тилинин абалы кандай? Бүгүн мына ушул тууралуу кенен сиздерге маек курабыз. Саламатсыздарбы? Түз эфирде мен Мимоза Жаныбек кызы. Биз буга байланыштуу атайын конокторду дагы чакырганбыз. Тааныштырып өтөйүн. Ошмунун кызматкерлери Мастура Шарипова жана Улукбек Умукеев. Саламатсыздарбы? Ошондой эле Ош мэриясынын социалдык өнүгүү бөлүмүнүн жетектөөчү адисси Мээрим Бакир кызы. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиздер. Урматтуу коноктор, жогоруда белгилеп айтып өттүм, мамлекеттик тилдин 33 жылдыгын белгилейбиз деп. Суроо сизге болсун, Мээрим айым, жалпы эле пландуу иштер кандай болуп атат? Быйылкы мамлекеттик тилди кантип даңазалайбыз? Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү түз эфирдин катышуучулары. Бул мамлекеттик тил мыйзамынын кабыл алынгандыгына быйыл 33 жыл болуп атат. Ошонун алкагында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловдун тапшырмасына ылайык бардык Ош шаарында эле эмес, жерлерде республиканын бардык аймактарында 1 айлык жарыяланды. Анын катарында ушул Ош шаарында да өзүнүн 1 айлыгын жарыялап олтурабыз. Бул 1 айлыктын алкагында биринчи отуруму бүгүн болуп өттү. Аны Ош шаарынын вице-мэри өткөрдү. Ага тиешелүү бардык ушул Ош шаарындагы жалпы муниципалдык жана мамлекеттик мекеме ишканалардын кызматкерлерине, бала бакчалардан тартып орто мектептерге, жогорку окуу жайларга, андан сырткары жазуучулар союзуна, жана ассамблеяга, ошондой сыяктуу бардык менчигинин түрүнө карабастан, баш ийген түрүнө карабастан бардыгына тапшырмалар берилди. Ошондой иштер жүрүлүп атат. Эгерде дагы по пунктам айтып кете берейинби? Кыскача айтып өтсөңүз. Кыскача айтып кетсем, ушул 1 айлыктын алкагында эң негизги нерсе ушул азыркы эфирден да пайдаланып, учурдан пайдаланып айтып кетейин. Биз Ош шаарынын мэриясы 7 сынак жарыялап атабыз да. Бул сынактар негизинен улут аралык болот. Бул мамлекеттик тил, бул улуттардын тили деген биринчи. Экинчи тил ошол мамлекеттик тил, жалпы бул заманбап технологияда деген. Үчүнчүдөн бул баягы күч түзүмдөрү, укук коргоо органдары, ошондой эле жанагы аскер кызматын өтөп жаткан жоокерлер арасындагы жана мамлекеттик тилди билгеним, бул мекенди коргогонум дегендей. Андан сырткары ошол мектептерде болот, бала бакчаларда, ана мектептерде мыкты кыргыз тили жана кыргыз адабияты деген. Андан кийин акын жазуучулар ортосунда болот. Бул жерде студенттер катышса болот. 30 жашка чейинки мыкты ушул кыргыз тилин даңазалаган чыгармалар арасында. Андан сырткары ушул 7-чи болуп сабаттуу жазуу деген. Бул жерде ушу сабаттуу жазуу өнүктүк өткөрүлөт. Анда жалпы Ош шаарындагы мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер катышат. Анда ушул өзүнүн орфографиялык каталары, пунктуациялык, стилистикалык каталары, мындай критерийлерге киргизилген. Бул боюнча атайын жобо иштелип чыкты. Тиешелүү кызматкерлерге да тапшырмалар берилди. Жыйынтыгы ушул өзүңүз билесиз, 23 сентябрь мамлекеттик тил күнүнө карата жыйынтыкталат. Анын жыйынтыгы менен 1, 2, 3 даражадагы сыйлыктар берилет. Андан сырткары кызыктыруучу белектер, акчалай баалуу белектер да бар. Рахмат. Мастура айым, сизден сурагым келип атат. Ошол мамлекеттик тилибизди дагы кайталап өтөйүн. Жыл сайын ушинтип даңазалап, жыл сайын ушул мамлекеттик тилибиздин кадыр баркын көтөрөлүү деп аракеттерди көрүп атабыз. Азыркы учурда биздин мамлекеттик кыргыз тилинин абалы кандай азыркы? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Албетте Мээрим айым айткандай, биз жыл сайын мына 30 жылдык, 31 мына быйыл мамлекеттик тил макамын алган 33 жылдыгын белгилөө астында турабыз. Бүгүн учурда мамлекеттик тилдин абалы бир топ жылыштар менен баратат. Анткени Ош шаарынын мэриясында түштүктөгү бардык жогорку окуу жайларында, мектептерде, балдар бакчаларында ушул июнь-июль айларында Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Каныбек Осмоналиев ага өзү келип, өзүнүн көзү менен, командасы менен келип, мамлекеттик тилде иш кагаздары канча пайызды түзөт? Мамлекеттик тилде кайсы мекемедеги кызматкерлер мамлекеттик тилде иш кагазын түзө алат жана жүргүзө алат деген маселе боюнча чоң талкуулар болуп, алар боюнча атайын жогорку окуу жайлары бири-бирибиз менен тажрыйба алмашып, мына бүгүнкү күндө сиз айткан
маселе аз болсо дагы өзүнүн белгилүү бир бийиктиктерине бара жатат да. Анан жогоруда Мээрим айым айткан Кыргызстан боюнча ушул бүгүнкү күндө 1 айлык жарыяланган болсо, биз чоң жамаат Ош мамлекеттик университетинде ректорубуз профессор Кудайберди Гапарович менен макулдашып, биз мамлекеттик тилдин 33 жылдыгына 3 айлык жарыяладык өзүбүздүн иш планыбызда. Бул 3 айлык эмне деген максатты коет. Ошол эле жогоруда мэрия тарабынан чыккан жоболорго таянуу менен жана өзүбүздүн университеттин ичиндеги ички мамлекеттик тил саясатынын негизги баягы көйгөйлүү жерлерин алып чыккан максатта 1 айлыгыбызда жалаң Ошмунун базасындагы гимназия мектептер, балдар бакчалары, лицейлердин өзүнчө ишмердүүлүгүн карайбыз. Ошолор билим алып жаткан жердеги иштеп жаткан мамлекеттик тил кыргыз тилинен сабак берген мугалимдин иш кагаздары, ошол имараттагы көрүнөк жарнактардын эстетикалык абалы жана башка бир нече критерийлерди ичине камтыйт. Экинчи баскычыбызда болсо бул бакалавр системасында 4 жылдык билим алган студенттер, декандар, декандын орун басарлары жыйынтыгында эң мыкты декан, эң мыкты студент, эң мыкты окуучу ушундай бир номинациялар менен биз аларга стимул беребиз. 3 айлыкта биз эмне жумуштарды аткарабыз? Ушул майрамга карата бул Ошмунун базасында чоң магистрлердин бир мектеп ачылып калган азыр, магистратура бөлүмү. Ошол магистратура бөлүмү өндүрүштө жүрөт да, булар көптөрү мектептерде, кесиптик билим берүү мекемелеринде иштешет. Алардын бүгүнкү күндө мамлекеттик тилдеги деңгээлдери кандай? Тилдик деңгээлдерди кайсы деңгээл менен билет? Ал жаза алат, сүйлөй алат, ой жүгүртө алат. Анын кеп маданияты, сүйлөө маданияты, угуу маданияты, ой жүгүртүүсү бардыгы бири-бирине дал келеби? Башкача айтканда, кыргыз тесттин формасында биз өзүбүздүн ички университеттин саясаты боюнча кафедралар менен биригип алып, мыкты окутуучулардын тажрыйбаларынын негизинде ушул окуучунун, студенттин, магистрдин жана жөнөкөй окутуучудан баштап деканга чейинки кызматкерлердин тил билүү деңгээлдерин аныктоо. Мен озайын, бүгүн биз тил билүү деңгээлдерин биринчи планга алып чыгышыбыз керек. Аны кантип алып чыгышыбыз керек? Аны окутуу методологиясы менен алып чыгышыбыз керек. Мисалы, биздин Ош мамлекеттик университетинде бир нече адистиктер бар дагы, медицина, теология, биология, химия, математика, филология адистиктери болуп, ошол жерге сабак берген окутуучулар мурдакыдай эле сөз түркүмдөрүн жалпылап окутпайт да, бүгүн журналистикага, адистикке багыттап туруп мамлекеттик тилди окутабыз. Медицинада ошол медицина илимине тиешелүү болгон терминдерди, лексикологияларды пайдаланып, анан теория менен практиканы байланыштырып, ошол медицина кызматкери эртең биздин өндүрүшкө келгенде, эл менен иштегенде, ал баягы оорулуулардын кагазын кайсы тилде толтура алат? Өзүнө келген пациенттер менен кайсы тилде эркин сүйлөшө алат? Ал жок дегенде ошол сүйлөшүү тилин өздөштүрүп, анан Ошмудан өзүнүн өндүрүшүнө бара алабы деген маселе бүгүн өтө актуалдуу болуп эсептелет. Рахмат, Улукбек мырза, сиз дагы ушул тилчи катары айтсаңыз, азыркы учурдагы тилибиздин абалы кандай? Сиздин пикириңизде? Мамлекеттик тилдин айлыгы жарыяланып отурат. Бул майрам, бул даталуу күндүз үчүн өзгөчө мааниге, айрыкча Ош шаары. Себеби ушул мамлекеттик тилди кабыл алууда Ош шаарындагы адабият, маданият кызматкерлери, илимпоздор аябай чоң сан кошкан, кол топтоодо аябай чоң иштерди аткарышкан. Бул боюнча Ош шаарындагы мекеме ишканалар мындай тынч отуруп калбаш керек да. Анан экинчиден мамлекеттик тилдин абалы эми чындап жылдан жылга жакшырып баратат, бирок биз комплекстүү карашыбыз керек да. Азыр бир коркунуч бар, муну мен байкап калдым. Муну мен эми азыр кызматкерimiz тургун катары айтам. Биздин көп кабаттуу үйлөрдүн короолорунда мен кыргызча сүйлөшүп ойногон балдарды көрбөй атам. Бала бакча курагындагы балдарды. Бүт баары орусча сүйлөп атат да. Бир муун кайра келет. Мисалы, бизден мурунку муун кайра алмашып биз келдик, бизден кийин кандай муун келет. Бул боюнча дагы аябай чоң комплекс иштерди аткарышыбыз керек экен. Анан соцсеттерде дагы мен көп бул боюнча жана кыргызча туура жазабыз деген группа ачып, анан ошол боюнча иштеп жүрбөдүкпү? Анда дагы ошол абдан чоң проблемалар, көйгөйлөр бул жанагы туура жазуу боюнча, жер суу аттарын, жөнү мекеме ишканаларынын аттарын, аталыштарын жазууда биздин жарандар, керек болсо мамлекеттик мекемеде иштеген кызматкерлер, жетекчилер дагы
аксашат экен. Буларды дагы жөнгө салышыбыз керек. Анан дагы бир чоң потенциал бул тилди алып жүрүүчүлөр, таратуучулар, булар маданият кызматкерлери да. Ошолорду толук пайдаланышыбыз керек. Айрыкча ошол ырчы, акын, театрды ишмерлери буларда аябай чоң жардам бериш керек да. Анан дагы бир көйгөй бар, эми муну мамлекеттик деңгээлде караш керек. Азыркы Мастур эжеке жогоруда айткандай, окутуу маселеси. Мектепте кандай окутулуп келип атат, жогорку окуу жайда кандай окутулуп атат. Ушул маселени караш керек. Бул боюнча Ош мамлекеттик университети ичинде өзү чоң аракеттерди баштап жиберген. Жанагы эжеке айткандай кесиптик кыргыз тили деген китепти чыгарып, басмага берип азыр күтүп атышат мугалимдер. Бир гана чоң маселе университеттерде кыргыз тилинин сааты кыскарып кеткени, анан манастандык предметинин алым салышы бул аябай белге тээп атат да. Ушул маселени коомчулук караш керек. Бул маселени эгер бир эле биз эмес да, башка окуу жайларга да бул жетиши мүмкүн. Ошон үчүн мамлекеттик тил маселеси бул мындай аткарылып аткан иштер бир эле жакты мындай бир оңдоп түзөп кетип атканы менен жалпы катмарга жайылышын ушул айрыкча билим берүү мекемелери камсыздайт да. Ошон үчүн бардык жарандарды мындай кайдыгер болбогонго чакырат элем. Рахмат. Мээрим айым, айтсаңыз, сиздер Ош мэриясы буга чейин да ошо Ош шаарында көрүнөк жарнактардын кыргыз тилинде гана жазылсын деген атайын рейдтик иш-чараларды өткөрүп аткансыздар. Кандай натыйжа берди ушул? Туура айтасыз. Анткени 2022 жылга карата Ош шаар мэриясынын атайын буйругу чыккан. Ошол буйруктун негизинде атайын график түзүлүп, Ош шаарындагы 7 муниципалдык аймакка, мында Ош шаар мэриясынын алдында мамлекеттик тил боюнча комиссия бар. Ошол комиссия, андан сырткары мэриянын муниципалдык менчик башкармалыгы, анан жана жогоруда айтып кеткен 7 муниципалдык башкармалыктар боюнча биригип биз рейдтерге чыктык да. Ал жерде эми мындай да, ар бир ишкерлер бул жерде мындай патриоттук сезимди, могул жактагы түпкү тереңдеги нерсени караш керек да. Ал жерде мисалы жазып коюп атат англис тилинде кылыпчы, аны кириллицага өткөргүлө деп да айтып атабыз. Биздин милдетке, мисалы могул жерде Мастур эжекебиз отурат, Улукбек мырза отурат. Бул жерде бардыгы булар дагы ушул мамлекеттик тил комиссиясына мүчө болгондор да. Биздин милдет ал жерде карайбыз. Пунктуациялык каталарын, орфографиялык каталарын жана стилистикалык каталарын. Ал эми ал жерге жазылардан мурда жана муниципалдык менчик башкармалыгы бар. Ошол ишканалар, мисалы шиттерге, баннерлерге чыгардан мурда ижара төлөш керек, аларчы келишим түзүш үчүн бул жака келет. Андан кийин ал келишим түзүлгөн кагазды бизге алып келиш керек, мэрияга. Мен карап беребиз ал жерден, ушул комиссия биргеликте. Биз кол коюп өткөргөндөн кийин гана илиниши керек да. Бул көбүнчө негизи баягындай акча төлөнгөн баннерлер ошондой алып барып атат, а бирок жана жеке ишкерлер, дүкөндөр, соода түйүндөрүнүн ээлери, соолук салондору, ошолор баягы өзү билимдик менен кылып коюп атат да. Бирок аларга карата атайын чара бар. Аны ошол биздин мэриянын алдындагы муниципалдык менчик башкармалыгы алып барат, а биз жогоруда айтып кеткендей жанагындай каталарын карап беребиз да. Анан дагы бир нерсени айтып кетет элем да. Жарнама боюнча мыйзам бар. Ошол жарнаманын мыйзамда 20 гана пайызы ошол дүкөн болобу же соолук салону болобу 20 гана пайызы ээлеш керек. Жана жарнаманын аты ээлиниш керек да. А бирок бизде Ошто негизинен жанагындай баннерге чыгарып алат дагы бүт баардыгын ороп алып атат да. Бул 80, 90, 100% болуп кетет. Бул негизи туура эмес. Аны негизи ошо муниципалдык менчик башкармалыгы алып, анан снос бөлүмү бар, алып салуу жеринен алып салуу бөлүмү бар. 3 күн эскертүү берилет. 3 күн эскертүү берилгенге чейин ал жана эрежелерге ылайык келтирбесе, ал жеринен алым салынат. Демек чара көрүлөт. Чара көрүлөт. Рахмат. Анан жыл сайын эле 23-сентябрда кыргыз тилинде аңазалган ырларды айтабыз. Кыргызча бийлерди бийлейбиз мектептерде, окуу жайларда. Анан бул кадимки эле көрүнүш, мындай көнүмүш адатка айланып баратат да. Кантип бир мындай башкача методдор менен ушул кыргыз тилинде аңазаласак болот? Улук мырза, сөз сизде. Бул азыркы мына кабыл алынган иш планда да бир сери айтып кетпедиби? Бул жерде деле комплекстүү жакшы иш-чаралар бар негизи. Баягы жылда адаттан тыш эле жана ыр битен сырткары деле эми ал кошумча болуп атат. Жана туура жазуу боюнча эссе сынагы. Мен муну азыр баягы сунуш кылганга үлгүрбөй калдым. Биз муну компьютер аркылуу өткөзсөк болот.
жазууну. Анан жакшы иш-чаралар арасына кетет. Жанагы илимий иштер кетет. Жалпы мына аскер адамдары менен иш-чара өткөрүүдө өзүнчө чоң мааниге, патриоттук духту көтөрөт. Анан ошону менен бирге мен жогоруда дагы айттым, ушул театр, кино тармагын колго алышыбыз керек да. Анан анимациялык жанрдычы. Мисалы мен казактардын бир TikTok'то баракчасына жазылып койгом мультфильмдерде. Ушундай сонун мультфильмдер бар да, көрө эле отуруп. Мен жаш балдар эмес, мен кызыгып көрөм да, сонун сөздөр менен тартып чыгышкан. Ошол анимациялык жанрда иштеген мыкты профессионалдарды биз пайдалансак, мисалы биздин бир группа аты эсимен чыгып атат. 1,5 миллиард көрүүчү топтогон тиги анимациялык фильм тартышты да, ролик. Дүйнө жүзү көрдү да, башка тилде. Биздин тилде деле ошол нерселерди жасаса болот экен. Ошолор азыр зарыл болуп турат. Анан экинчиден мына мен өткөндө да айтканым, азыркы мына кыргыз тилде бир долбоорлор бар да. КВНдер, жанагы шайыр тапкычтар клубу, бир балдардын бир жана стендаперлер бар да. Ошолорду дагы биз мындай колдошубуз керек да. Алар азыр чалынып, жанагы туура эмес сүйлөп аткарып атышат. Бирок алар элдин жашоо турмушун, юморду кыргыз тилинде жеткирип атат да. Биз ушуларды дагы жана редактораниядан өткөзүп, жардам берип, анан ушул колдоо алсак, атайын мына жакында мэрдин кубогу өттү, шайыр тапкычтар клубу боюнча. Мына Өзбекстандан, Казакстандан келген командалар кыргызча ойношду да. Анан жалпы катмар баары бир биз уккандан кийин алардын сөзү бизге сиңет. Кинодогу, театрдагы, азыр эле айтып аткан поэзияда атпайбы, биз окуп кала беребиз деген менен, мисалы мына маңкурт деген сөз азыр дүйнө жүзүнө тарап кетип атпайбы, бир жазуучунун ойлоп тапкан сөзү. Ошол эле ак жүт, жинди суу деген сөздөрдүн баардыгы акын жазуучулардын ойлоп тапкан сөздөр. Жаңы сөз лексиканыбызга кирет, образдуу сөздөр кошулат, тилибиз байыйт. Анан биз качан эле башка тилден кирген сөздөрдү түз которбой дагы колдонуп жүрө беребиз. Ошон үчүн чыгармачыл топко аябай көп басым жасасак, биз сактап калабыз. Мисалы, Кытай мамлекети бир мезгилдерде абдан саясий дагы руханий кризиске батып калган да. Экономикалык бүт бул жагынан Англия, Япония кысып, ошол мезгилдерде күчтүү фильмдер тартылган. Кытай мамлекетинин духун көтөргөнчү. Ошол фильмдер адамдарды кайра жараткан. Жана Эпмен деген тасманы бүтүндөй дүйнө көрүп атпайбы? Бүтүндөй Кытайдын духун ойготкон. Ошол сыяктуу биз ошол тармакта көбүрөөк өнүктүрүшүбүз керек деп ойлойм. Анан албетте балдар үчүн куурчак театры мына шаарда иштеш керек. Бүт бала бакчалар кыдырып, ошол өздөрүнүн репертуарындагы бар нерселерди тартуулап чыкса, чоң жыйынтык болот. Кечээ жогорку кеңештин жыйынында депутаттар министрлер кабинетинин тагыраак ушул аткаруу бийлигиндеги министрлердин отчетторун кыргыз тилинде гана берсин деп расмий тилде кабыл албай коюшту. Сиз кандай кабыл алдыңыз бул көрүнүштү? Эми ушуга келиш керек болчу да. 33 жылда буга барбасак, анда улут деле уят болобуз. Анан жогоруда айтып атпайсызбы? Жыл сайын 23 сентябрда адатка айланган ырлар деп. Бул ырлар дагы керек болгон да. Мазайым. Анткени Улук мырза айткан Кытайдын духун ойготуп атпайбы кинолор. Биз дагы баягы башка улуттагы окуучуларды, студенттерди, жарандарды сахнага алып чыгып, комуз чертирип, кыргыз чырдатып, кыргыздардын духун ошентип ойготконбуз. Эми ушулар комуз ойноп, ушулар кыргыз чырдап атканда бизге уятта деген сыяктуу кагазга урулган иш-чаралар болгонда, этап менен келгенбиз. Ар бир иш-чаранын аркасында бир кандайдыр бир максаттар, кандайдыр бир идеология болот. Анан быйыл мээрим айым өзү келип, мына өткөндө экөөбүз кеңешип алып, бир жакшы нерсеге сиз айткан бурулуш жасап атат шаардын Ош шаардык мэриясы. Иш-чаралардын мазмуну жалаң долбоорлор, жаштардын презентациялары, мамлекеттик тилди санариптештирүү, заманбап технологияларды кантип ошол мамлекеттик тил менен кантип жеткиребиз коомчулукка деген сыяктуу бир сонун иш-чараларды мына биз кеңешип алып жобого киргиздик. Жакында жобобуз бекитилип, буюрса бир айдын жыйынтыгында көрөсүздөр, буга күбө болосуздар. Анан иш-чаралардын түпкүлүгүндө биздин улуттук менталитетибиз, улуттук идеологиябыз, президентибиз жарыялаган улуттук нарк, адеп ахлак, ушулардын баары ошол биздин иш-чарабызда санариптешип жаткан учурда дагы булар калып кетпеш керек да. Мына ошондо биз чыныгы улуттун жүзү болгон мамлекеттик тилди сактап калабыз. Анан өзүңүздөргө баарыңыздарга маалым болгондой, биздин билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиевдин тапшырмасы менен бардык жогорку окуу жайларда жөн эле теорияны окуй бербестен өндүрүш практика менен байланыштырган стартап долбоорлор азыр старт алган.
мен студенттерди атайын чакырып алып бир сунуш айттым. Мүмкүн алардын идеялары башка жака бурулуп кетет, фантазиялары күчтүү жаштардын. Мына Мээрим айым менен биз Улук мырза менен шаарларга чыгып рейдке барганда ушундай бир эстетикалык табити жок көрнөк жарнактар бар да. Калп эле илип койгон, орунду ээлейт, көзгө жагымсыз. Ана мен студенттерге айттым, биздин ректорубуз каржы жагын чечип берет. Студент өзүнүн билимин, теориялык билимин өндүрүш менен байланыштырсын деп агайыбыз ушунчалык сонун шарт түзүп берип атат. Келгиле шаардагы көрнөк жарнактардын бир башкача бир өзгөчө резонанс жараткан бир дизайндарын иштеп чыгып, мэрияга барып сунуштаңыздар. Алар кабыл ала турган болсо, айрым бир көчөлөрдү окшошкон бир көзгө ушундай келгенде жагымдуу боло турган бир дизайн менен кооздоп, ошол акчаны өзүңүздөр бизнес долбооруңуздарга салыңыздар деп мен студенттерге ушундай сунуш бердим Мээрим айым. Мүмкүн келечекте биздин жаштарда, ооба, келечекте фантазияларында Ош шаарына бир башкача бир көйнөк кийдирип, ушуну жакшынакай кылып 33 жылдыкка жасап кое турган бир мезгил дагы келип калды деп ойлойм да. Анан сиз эң туура айтып атасыз. Иш чаралардын мазмундары заманга карап өзгөрөт экен. Бүгүн эч ким мамлекеттик тил майрамында сиз айткан комуз чертип, кыргыз көйнөгүн кийип алып ырдабайт. Бүгүн өндүрүшкө, практикага, дүйнөлүк мына маалымат деген ушундай экен да, 1 мүнөттөн кийин жаңы маалымат келет. Мына ошол жактан ала турган болсок, Кудайга шүгүр, мамлекеттик тилибизге баарыбыз жапа-тырмак киришишибиз керек. Рахмат. 1 сентябрдан тарта барлык мамлекеттик мекемелер кыргыз тилинде кагаздарды жүгүртүүсү боюнча да маалыматтар чыккан эле. Бул канчалык деңгээлде ишке ашып жатат Ош мэриясында? Негизи мамлекеттик жана иш кагаздарын жүргүзүү боюнча негизи эле биринчи анын түптүү нускасы кандай буйрук чыгабы же өкмөттүн токтому чыгабы, министрлер кабинетинин токтому чыгабы же жобо чыгабы, ал ушул укуктук ченемдик актылардын бардыгы мамлекеттик тилде жазылгандыгы ал түптүүлүгү болуп эсептелинет да. Ошол түптүүлү деп биринчи ошол эсептелет, экинчи тилде гана жазылса, түп нускасы ошо мамлекеттик тилде болуп эсептелет. Анан калгандары которула берет. Анан жогоруда Мостро Сайпидин айтып кетпеди, жана Улуттук тил комиссиясынын төрагасы бул жака келген 22 июнда. Жалпы ушул Ош шаарындагы мекеме ишканалардын кызматкерлери, жетекчилери катышканда ошондо мониторинг жүргүзгөнбүз. Биздин Ош шаарынын мэриясы дагы жалпы жергиликтүү деңгээлде жүргүзүлгөндө 99% мамлекеттик тилде. Мамлекеттик тилде жүргүзүлөт экен. Экинчиси анан орус тилинде, андан сырткары анан бизде эми мындай логикага деле алып караганда Ош шаары, Ош облусу мындай шүгүр эле да, шүгүр эле ачыгын эле айткандачы, жакшы эле. Анан Бишкекке караганда, башка облустарга караганда кыргыз тилинде жазылган иш кагаздар ошондой. Андан кийин жана жогоруда айтылып дагы кетти, бул жерде мамлекеттик кызматкерлердин ошол мамлекеттик тилде туура жазылуусу боюнчачы өзүңүздөр билесиздер, 2018-2019 жылдары болуш керек, премьер-министр бир буйрук чыккан, өкмөт токтому чыккан ал мезгилде. Ушул мамлекеттик кызматка кирип жатканда мамлекеттик тестирлөөдөн өтүү, кыргыз тилин билүү деңгээлинен өтүү деген бар да. Ал жерде B1, B2, B3, анан S1 деген категориялар бар. Эми азыр биз мисалы мамлекеттик кызматка кирип жатканда, мисалы окуу жайды бүткөндөр, бакалаврды бүтүрөбү, вышийди бүтөбү, ошолор кирип атканда мисалы дипломунун көчүрмөсү, паспортунун көчүрмөсү деп бардык документтер тапшырып атпайбы. Эми ошонун ичине азыркы учурда жанагы тесттен өттү, сертификаты барбы, жокпу, ошону азыр талап кылынып атат. Ошол болгондо анан жанагындай мен ойлойт элем да, баягы иштеп жаткан кызматкерлер өздөрүнүн мындай туура жазылышын, мындай катасыз жазылышын жолго кое алабыз депчи. Рахмат. Улук мырза, сөз сизде. Жакшы, мына кыргыз тест боюнча айтып кетти. Кыргыз тест бул аябай керек, зарыл учурда келди. Мен дагы өзүм өтүп көрдүм, бирок бул кыргыз тест деген бул кыргыз тилчи дегенге карабайт да. Сен ошол кыргызча канчалык деңгээлде ой жүгүртө аласың, канчалык деңгээлде оюңду жеткирип бере аласың деген экен. Мунун баардыгын мен сунуш кылат элем. Баардык жөнөкөй жарандар, студенттер өзүңөрдү сынап өтүп кое бергиле. Эгер өтпөй калсаңар кийин да тапшырасыңар дегендей. Бул маселе аябай убагында көтөрүлгөн. Кыргыз тести биз ошол кыргыз тесттей болгон бир жакшы тил борборун ачып туруп ошол тестти уюштуруу боюнча да Ош мамлекеттик университети аракеттерди көрүп атат. Мына шаардагылар келип ошол өзүнүн
тил билүү деңгээлин сынап алат, текшерип сынап ала турган бир чоң борбор түзүүнүн үстүндө азыр бизде кафедралар иштеп атат, мугалимдер. Анан ушул кыргыз тестке көбү барыштан тартына берет да. Ошон үчүн баардыгыңар мындай катталып, барып тапшырып, эгер мунусунда ала албай калсаңар, кийинкисинде ала аласыңар деген бир ишеничти жеткириш керек да. Азыр эми айыл өкмөттөрдү дайындап атканда тапшырып атышпадыбы? Баардыгынын көздөрүндө коркуу да. Анан дагы бир нерсени сунуш кылат элем. Мисалы мына биз компьютердик курска барабыз, ишке кирсек жакшы окуп алалы деп, же болбосо бир орус тил курсуна барабыз дегенде, же болбосо үй бүлөлүк медицина, бухгалтердик курстарга барып окуйбуз. Эмне үчүн биз ошол кеп маданиятыбызды, жазуубузду, сүйлөөбүздү, орфографияны түздөп алыш үчүн биз курстарга барбайбыз да. Ошондой курстардын ачуусун каалайт элем. Бишкекте бар. Ошол курстарга барып өзүнүн үстүнөн иштесе, мамлекеттик кызматкер болобу, коомдук ишмер болобу, ишкерлер болобу, алар кардарлар менен, өзүнүн чөйрөсү менен кенен баарлашып, кенен мындай диалог түзө алмак да. Анан баардыгы ушу тирикилигине, жашоо турмушуна керек болуп атат, бирок тартынышат. Мен бир жолу чакырык таштадым интернеттен, ошо кыргызча туура жазабыз тайпасын иштеп жүргөндө, журналисттер, мен бир мугалимдерди чогултуп берейин, акча төлөп, окуп кетпейсиңерби, биринчи журналисттер окуйлу, анан алардан кийин башка калк окусун десек, кадимги таарыныш да, бизди билбейт деп ойлойсуң дегенсип. Анан купиядан кат жазышты магачы. Кат жазып, ушуну сен бекер кылдың деп жазгандарын кайра текшерип жөнөттүм да. Мына могу жерде могу ката, могу жерде үтүр бар, могу жерде сына точка кайра улуу мишөсү уланбайт немеге деп баардыгын берсек, жазып берсем, анан уялып калышты. Чындап эле окуйт турбайбыз депчи. Биз өзүбүздүн катабызды өзүбүз мойнубузга албайбыз да. Канчалык такылдап сүйлөп жатсак деле жазышыбыз керек экен. Биринчи жазуу кебибизди өстүрүшүбүз керек экен. Баардык бекемешкаларда кимдин жазуусу кеби жакшы болсо, ошол ишти алып кете ала турганын билишибиз керек деп туруп, ошого талап болгондо бүгүн Ош шаарында кадимки корей тилин үйрөтүү сыяктуу эле кыргыз тилин жогорку деңгээлде окутуу курстары ачылыш керек деп ойлойм да. Бул боюнча дагы мен мыкты тилчилерге сунуш берем. Рахмат, урматтуу коноктор, тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып баратат. Андыктан жалпы теле көрүүчүлөргө эркин микрофон берем. Сөз айтып кетсеңиздер болот. Мастур эже, сөз Чоң сизде. рахмат. Бүгүнкү ушул убакыттан пайдаланып, мен жалпы эле кыргыз журтчулугун баарыбызды ушул мамлекеттик тилди биз муктаждыкка айландырууга баарыбыз кол кабыш кылайлы. Мына ошол нерсеге барыңыздарды чакырам. Сөз. Мен айтып кетет элем, дүйнөдө бир ар бир жаранга айтып кетет элем да, бул жерде дүйнөдө мисалы 3000ден ашуун улут бар да. Ошол 3000ден ашуун улуттун 200дөн ашууну мамлекет болуп, өз мамлекеттүүлүгүнө ээ болдук. Бириккен Улуттар уюму бар, ошонун катарына кирген да Кыргызстан дагы бар. Биздин өзүбүздүн мамлекетибиз, тилибиз, кыргыз тилибиз болгон үчүн ошондой мамлекеттүүлүккө ээ болуп олтурабыз да. Именно эле ошол тиешелүү адистер милдеттүү, мугалимдер милдеттүү, ушун иш алып барып аткан адамдар милдеттүү деп койбошубуз керек. Биз ар бир Кыргызстандын жараны болдук, улутуна карабай, динине карабай, ошол жашына карабай, курагына карабай баардыгыбыз иш алып барышыбыз керек да. Анан дагы баягы телекөрсөтүү жана радио уктуруу боюнча өзүнчө мыйзам бар, мимозайым. Бул жерде бардык телевидениялар, сиздер дагы жергиликтүү бийлик баягы мамлекеттик тилдин берүүлөрдү, уктурууларды 50%дан жогору болуш керек деген бар да, пункт бар. Ошону дагы бул массалык маалымат каражаттары колго алышы керек. Анан айтып кетет элем, ошо жалпы жарандар өзүбүз гана ошол жана жогоруда айтып кеткендей колго алышыбыз керек. Рахмат. Биз мындай ажеке айтканда зарылдык, турмуштук зарылдык жаратып, анан кийин ошону менен бирге бир мындай мекенчилик сезимди дагы ар бир жаранга сиңдириш керек деп ойлойм да. Анан бир мезгилде эле биздин кичинекей мезгилибизде кыргызча реклама көрсөк таң калчубуз да, кыргызча реклама да чыгат экенми депчи. Бүгүнкү күндө телерадио, жалпы коомчулукта мамлекетке мындай мамилеси жакшы. Ошолор эми биз мындай функционалдык сабаттуулук деп коет да, ошол жакка көчсөк, жөн эле билип калбай, ошол тилдин жоопкерчилигин мойнубузга артынсак, себеби тил аркылуу биз тарыхыбызды, маданиятыбызды, түпкүлүбүздү баары сактайбыз го. Ошого мындай жалпы массалык түрдө ошол сабаттуулукка аракет кылсак да, сабаттуу сүйлөгөнгө, сабаттуу жазганга, баардык нерсени сабаттаткангачы, анан ар бир жаранды мен кыргызча билем го деп
дегенге эмес, мен кыргызча канчалык деңгээлде билем деген суроону койгонго чакырат элем. Рахмат, атайын убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздер үчүн дагы бир ирет ыраазычылык билдирем. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз сиздерге кыргыз тилинин абалы боюнча кыскача маек тартууладык. Сиздер менен мен Мимоза Жаныбек кызы болдум. Саламатта калыңыздар.